Оодо мекеним экин теледолбору студияда мен Сабыр Абдумомунов, эсенсизби? Бул көрсөтүүдө өлкөбүздүн аймактарында жашаган жаратман каармандар элдин чыныгы турмушун баяндап турабыз. Бүгүнкү көрсөтүүдө Таалайбек Бектургановдун тууганыбы же уулубу? Элди ностальгияга салган жаш музыканттын чыгармачылыгы. Тарбия бардыгына Ош жалап атпаткендеги эжелер, байкелер көп жазат интернет булактарынан. Ушундай тууган эмессиңби? Хоббини бизнеске айланткан чарбакер, кызыкчылыктан башталган төө ферманын сыры жантак тикенде. Мени эң артист төбөм да бул. Актриса да бул, а? Бул сүрөткө түшөт да мен. Көрсөтүүнүн арынан келген тасма менен баштасам. Каарманыбыз Жакшылык Жаныш уулу ат башта турат. Жаш музыкант ага интернет айдыңында дуу салгандай. Себеби ал маркум ырчы Таалай Бектургановдун чыгармаларын өзүндөй кылып аткарган элди ностальгияга салууда. Ага кошумча Жакшылыктын келбети да 90-жылдары жылдызы жанган Таалайга окшоштугу. Өчпөс таланттын тууганы болуп жүрбөсүн деген суроону да жаратты. Мындан улам Утерка нарынын кабарчылары да кызыгып, жаш музыкантка жолугуп баарлашып келген. Ордуңду толтура албайсыздай көкөк, муңканган көкөккө да убал керек. Тарбия бардыгына бирдей берет. Он бала болсун багат ата эне, а бирок ошолону бири киши. Өчпөс талант маркум Таалай Бектургановго экинчи өмүр берип, коомчулукту бирде таң калтырып, бирде суктандырган Жакшылык Жаныш уулу коомчулуктун талкуусунда. Аны көпчүлүк Таалай Бектургановдун жакын туугандарынан, атүгүл уулу да болушу мүмкүн деп божомолдогондор бар. Таалай Бектурганов Чаткалдан да, Жалал Абадтан. Ошол Ош Жалал Абад баткендеги эжелер, байкелер көп жазат интернет булактарынан. Ушундай тууган эмессиңби? Же баласысыңбы? Же кандай тууганжык мындай жакындыгың барбы деп көп суроолор беришет. Негизи Токтогулдун Таалай Бектургановдун туугандары бөлөлөрү чалып турушат, чалып сүйлөшүп, анан алар дагы айтышат ушинтип. Таалай Бектургановдун бир туугандары айтып атат, ушул баласы эмес бекен суратчы деген сыяктуу эмелерди айтып калышат. Анан эми өзүбүз ат башылыкпыз ошо. Биякта эле төрөлүп, өсүп, ушул ат башылык эле болуп калдык негизи. Анан эч кандай чаткал, Жалал Абадтан эмеспиз негизгиси. Таалай Бектургановдун Назира, эмне мынча сүйөм сени, издей берем. Атени сыяктуу бир топ ырлары азыркыга чейин актуалдуулугун жоготпой, күн сайын жаңы угармандар менен толукталып келет. Негизи Таалай Бектургановдун көрүүчүлөрү аябай көп экен. Мен ушуну ырдап чыккандан кийин билдим да, мындай чын жүрөгү менен, жан дүйнөсү менен берилип уккандар аябай көп экен. Анан ушуну ырдап чыккандан кийин соц сеттерден жазып, кандай жардам керек, кандай поддержка керек, бир кел шаардан жолугалы, сени Чаткалга алып барып келейин, келип үйгө келип чай ич деп. Москвадагы байкелер бар, алар Москвага кел, бир 2-3 күн конок болуп кет, сыйлайлы, ошол жактан бир 2-3 ырын окусак жакшы болот эле деп көп кайрылып калышат. Эми Кудай буйрса алдыда да жакшы күндөр бар, ошолорду орундатабыз. Жакында каарманыбыз түштүк жеркесине барып, Таалай Бектургановдун жакындары менен кездешип, угармандарына жетпей калган чыгармаларын кайрадан алып чыгууну көздөп жатат. Ушул жайында Сыймык Бишекеев агабыз өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Ушундай Чаткалдын акимчилиги, администрациясы менен биргеликте Таалай Бектургановдун ырларын ырдоо боюнча республикалык кароосуна коюп көрөбүз дейт. Турмуш ору жүз каталы кеткен күндө койгон дос жаңылышты кылып жүрбө. Билсеңер ата эненин милдетинен кутула албайсыңар тир өмүрдө. Билсеңер ата энени
обо жарган жаш талант учурда Ат башыда Жумамедин Шералиев атындагы Балдар искусство мектебинде мугалим. Мына мен иштеген Ат баш райондук Жумамедин Шералиев атындагы искусство мектеби. Биякта 3 жылдан бери эмгектенем. Жумушум биринчи сабагым 9-да башталат. Бир аз эртерээк келип, балдарды күтүп, мугалимдер менен көрүшүп, бир аз учурашып алып, анан сабагыбызды баштайбыз. Биякта болсо тажрыйбалуу, күчтүү музыкант мугалимдер иштейт. Алардан да тажрыйба алмашып иштеп келе жатабыз. Молодец, Мия. Молодец, Мия. Молодец. Бул мектепте 2021 жылдан баштап иштейбиз. Хордон сабак беребиз. Өзүм Бөбүз Рабишиналиев атындагы университеттин хор дирижерлугу кафедрасын бүтүргөм. Андан кийин бияка келип, анан хордон сабак берип жатам. Негизи ырларды укканда эже айтат. Көздөрүнө жаш алып, эстешип жаман болду дейт. Анан тайкеси ушу балага чалып сурап көрбөйсүңбү? Ушу баласы эле окшойт. Балким мен биз билбеген убагында биз билбеген баласы болуп калышы мүмкүн. Мен чалайын деп атам, бирок чалганда эмне деп айтам, эмне деп сүйлөйм? Мындай ыңгайсыз болуп атам дейт да. Чалгандан дагы сүрдөгөн сыяктуу болуп, деле бир батын алып айтам, анан сен сурап көрчү, балким кандай бала экен, каякта жашайт, канча бир тууган, ата энеси каякты, ошолорду билчи деп эжеге айтта. Эже бул деле бирөөнүн баласы да, сен тигин баласы болуп калышы мүмкүн деген, ал кандай кабыл алат, жөн эле коелучу деп ушундай деп айтып берет тиги эжечи. Ошону кандай өзүң кандай кабыл алдың? Мен обычный эле кабыл алдым, эми ар ким ар кандай да, кандай десем, окшоштук деп ойлойм менчи. Окшоштук. Прическа бул биринчи курс студентте кезде эле прическа да. Атайын мындай чыгыш үчүн кандай десем, мындай жазалмалуулуктун кереги жок деп ойлойм мен. Өзүң кандай болсоң, ошондой чыксаң өзүңө да жеңил болот да. Каарманыбыз окуу жайдан сырткары Нарын шаарындагы атайын үн жаздыруучу студиясында иш алып барып, башкалардын чыгармачылыгы менен да алек. Алдыда изги тилектерди коюп, жаңы чыгармаларды эл алдына алып чыгууну пландап жатат. Көбүнчөсү токтотпо колдон келсе чыгармачылыгын дагы улант, мисалы Талай Бектургановдун ырларын баардыгын жаңыртсаң жакшы болот. Негизи биз аларды сагындык, кайра уккубуз келет, ошолорду толуктап кайра чыгар. Бул жайында ошо чаткал жака барабыз деп атпайбызбы? Ошондо дагы балким ырдабай калган чыгармалары, элге чыкпай калган чыгармалар бардыр. Ошолорду дагы алып чыксакпы деген оюбуз бар. Сен тартынбай мага карачы, колум сунуп колум кармачы. Түбөлүктүү болуп мен менен, көп кыйнаба менин санамды, көп кыйнаба менин санамды. Мен суранам, сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. Өчпөс талантка экинчи өмүр берип, күйөрмандарын кубанткан Жакшылык Жаныш уулунун чыгармачылыгына ийгилик каалап, чоң сахналардан көрөрүбүзгө ишеним чоң. Жазгул Усубалиева, Алмаз Асанов, Мекени Мейкин, Нарын облусу. Жакшылыктын таланты баарыбыздын Талай Бектургановго кусалыгыбызды козгоду окшойт. Чыгармачылык эргүү каалайбыз.
Эми Жалал Абад облусунан келген тасмага кезек берсек, чарбагер Кудратбек Урбаев Нокен районунда турат. Ал мындан бир нече жыл мурда кызыкчылык үчүн 2 төө алып, аны бага баштаган экен. Эми 2 төө 20дан ашып, чарбагердин коросу дартка даба издегендердин жерине айланыптыр. Жантакты жалмаган төөнүн сүтүндө дарылык касиети бар деген каарманыбыз УТРК Жалал Абад телеканалындагы кесиптештерибизге төө багуу таржымалын шашпай айтып берген. Назар салсак. Nereye gidiyorsun? Dur oraya. Allah'ıma sen şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ma pakırı ilip alıp sakılattı da bu hoşunu sımaz bir ayırması var. Bir litrege bağım aytam ana köpük köpeğiyle. Gününe kança adam gelişi mümkün ece? Siz kança adam geletin sağ olun? Kaysı uğruğa görünce dava izlep gelişet? Ciger seroza köp geliyattı. Rak keserlerge geliyattı. Tuzalып ketip telefon kılışayattı rahmat deyip. Tuzalmagan hali eshitganim yo'q, Xudoga shukr. Mengacha. Bismillahirrohmanirrohim. Жақында немеге бардым, Бишкекке бардым. Şu мүлкүмө кичине бир ишик пайда болуп калды эле. Анан кийин Бишкекке барып көрүнүп келди, онкологияга барып көрүнүп келди. Анан баргандан кийин онкологияда 20 күн луч менен дарылашты да, ушул жерден луч берди. Анан келгенден кийин айтты, ошо Бишкекте айтты, мен төөнүн сүтү тууралуу эч нерсе деле уккан эмес экем. Мындан кийин калтырбастан иммунитетти көтөрүш үчүн төөнүн сүтүн ичсең пайдалуу, ушул боюнча калып калбасын деди да. Анан келип, үйдө бир 2 күн эле турдум, анан бул жерге келип төөнүн сүтүн ичип баштадым. Бүгүн 15 күн болуп калды төөнүн сүтүн ичкениме. Bulardın tabiatı kanday deyiz endi. Bular şu sağım meslerine bunda jön çöp berебиз. Jantakты ekonom kılış üçün. Ana bunlar afotlar çıgat. Bular kişine özlerine soğuk malında cılıt berip tüyün ot çağıp şuntup ot çağıp yürüyoruz kazanға, bu kazanımız var. Jantakты cılıtıp üstüne kişine gebek sevip terisi siyahtı kılıp berебиз. Бұл jön ele çöp, bak çok dep koyat. Bunu sağım mes tölörge berебиз. Subaylarga, baldarına, sağın meslerge, yaşlarına, şundaylarına. Sağındarına, adden unda tozup koyganbız. Alar spesialni özünün çöpleri var, jantak. Alar sütünü elleri içiş üçün, tolka jantak çöp menen paydalanabız berебиз. Kolubuzda jantak, uruktagан jantak. Jantak çöp negizi özü süt ele emes, bunu çayga damdap içkenler bar öte köp. Men özüm, imine özüm uyumuzda 50 aralaştırıp durup, akçaga, karaçayga kılıp, ошондой çöp menen därlap içебиz jön ele. Bular aslında nar tөө деп koyat, bular жалгыз өркөчтүү төөлөр nar tөөгө kiret. Ulardın tabiatı öte nazik. Misalı, bunu tövünü urup koysak, bul giyin men kegende oşa süt beribeyt. Anam bu öçöşöt adamga şunday. Oşon üçün mындай жакшы сүйлөp, мындай урбай,
жакшы мамиледе болобуз булар менен. Башка жаныбарлардан ошонусу менен айырмаланат. Мисалы мына 1 ай болду төлдөгөнүнө. Мына эң акыры төлдөгөн бул жаңы туумай болду бул. Коркпойсузбу? Кооп теппей андай кылбайбы чоң? Жок, булар мен мисалы муну өзүм туудургам. Булар баары мени тааныйт. Сиз эле 12 айда туйбусуз? 12 ayda to'ydi, 12 aydan o'tib to'ydi. O'zim shunday hozaysoga qiziqam. Bir ne'amish narsalarni bag'ib, qiziqam-da, shunday bag'ib. Men buni o'zlariga bag'at. Hem kişine faydası yok desem amalinde emas. Misалы özleri çöp alamın, kayda jem alamın, şundayla ulam göğüp atat. Hazır çelek ap kelip su vermi olarga? Su verildi mi? Sunu жакшы көрбөйбүзбү? Sunu suukta göğü içpeyt bular. Negizi özü kalagan maldı içet. Adırda jayılıp jüröt, gerek maldı içet. Kışında ek mal berебиз. Oşonu muzdaq berbeyiz. Muzdaq bersek bala salıp koyat eken. Oşonu ona kuduk salganбыз. Özüm günde telefonda kontrol kılıp turan bularga. Bunday kıldı. Bunga berip bugün onu akıllardı hem tazalap alinday kılıp koygular. Onlara. Ne oldu? Mine canlılık. Bari tinç. Soy otağıt öyle. Kıyınçılık yok. Selamun aleyküm. Yaxşı mı? Ben soğuk. Bala çaka. Bari tinç. Meni en artistövüm de bu. Aktrisa da bu ha. Gel. Koy. Gel. Buraya sürekli çöt demem ben ama. En çötüm. Bu vesi tonlu aşık da bu. Tuat kuda kalasa 3-4 ayda. Töller bular ıslıkta жақсы көрөт bular. Anam bulardan çıkıp atkan çöğü, buna eğimi çıkat da buna. Buna çöptür. Kambuak deyip koyuyoruz. Tikenek. Şunday, ana şuvak deyit. Şuvaklar negiz azı berdi, anca görünbeyt. Şuvaklar жақсы жейт. Anan keyin jantak degen var, buna kanalın boyunda, jeginde. Al жерге biz уже sentyabrda bagabız. Nege degeningizde alinde kam tikenekке bakpayбыз да, pişirip dur bagabız. Şöbü pişkanda, sütünü içkende özün sezonu var da. Bunu erte жаздын sezonu bir bolat. Kök çöptükü. Anan keyin güzdükü bir bolat. Güzde oşo jantak pişkanda öte sütü mындай koyuk bolup мына пайдалуу касиет өтө ошондун маалына жакшы болот. Мына азыркыныкы мындай мультивитамин аркылуу чөптөр менен жакшы. Күзүндө ошо жантак пишканда шубактар, мына чөптөр, мыналар күзүндө раса кургайт. Ниеттер бар эми, Кудай кааласа өмүр берип турса, кичине колдоолор болуп турса, бир көбөйтүрүп, кайра иштеп, мындай сырга окшогон нерселерин изилдеп, ушундай нерселерди эмне кылсакпы деген бар эми, Кудай кааласа эми биягана көрөбүз да. Жантактын дарлык касиети төөнүн сүтү менен кошулуп чын эле дава болуп жатканы тууралуу дарыгерлерден да сураштырып көрүш керек экен. Көрөрман, эгер сиз да кызыктыруу каармандарды билсеңиз, сунуштай кетиңиз, Сөз Узу ТРКнын YouTube каналына катталып алыңыз. Бардык видеотека ошол каналда топтолгон. Студияда мен Сабыр Абдумомунов иштедим. Эсен туруңуз.